суутма сыйкыр же болбосо жаман ниетте жасалган сыйкыр жөнүндө сөз кылабыз. Ата айтып тургандай, жаман ниетте жасалган сыйкырлар бул жамандыкка жасалат. Адамды оорутушу мүмкүн, өмүр бою ооруп жүрө турган кылып, же болбосо өлүмгө чейин алып бара турган сыйкырлар болушу мүмкүн. Үй бүлөнү бузушу мүмкүн. Адамдын ишин жүрүшпөстөн, жашоосунда дайым кыйынчылык алып келиш үчүн жасалган сыйкырлар. Анын канчалык даражада жаман жасалыштыгы ошол жасатууга талап кылган, же болбосо жана ошондой эле жасап берген адамдын пейилине, же болбосо мыкаачылык, же болбосо жумшактыгына жараша болот. Эгерде ошол жасатууну талап кылган, суранган адам ушундай бир мыкаачы болсо, ошондой бир өзүнө жараша ушундай бир жасатат. Ал жада калса өлүмгө чейин алып барышы мүмкүн. Жана ошону менен биргеликте эле жасап берген сыйкырчы, бакчы дагы ошондой бир жүрөгүндө мээрими жок болсо, ошондой бир өтө бир коркунучтуу сыйкырларды жасап берет. Эми бул нерселерди кандай кылып жасашат? Аны жасаганда табылбай турган кылып, көмүп салып, мүрзөлөргө көмүшү мүмкүн. Ошол адамдарды жерге койгондо ошого менен кошуп көмүп салышы мүмкүн. Жана такыр таппай турган бир жактарга жөнөтүп берет жок кылып. Ал эми бул нерсени эгер адам аны менен күрөшүп, өзүн тазалабай турган болсо, ал нерседен айыгууга аракет кылбай турган болсо, ошол сыйкыр максатына жетип, адам ошондой бир ооруп жүрө бериши мүмкүн, акыр аягы өлүмгө чейин, коркунучтуу өлүмдөргө чейин барышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерселерге каршы күрөшүү үчүн жакшылап өзүнө адам дем салып, намаздарына бекем болуп, зикирлерди көбүрөөк кылып, Кудайдан жардам сураш керек. Эгерде ал нерселер башыңызга түшүп, кыйынчылыктар болуп аткан болсо, колуңуздан келбей аткан болсо, биздин клиникага кайрылыңыздар. Биз да колдон келишинче сиздерге жардам беребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.